Устаз, мен турмушка чыгар экен, жашым 21, жакында 22-ге чыгам. Колумду сурап келгендер бар. Бирок алардын бирөөсү дагы менин көңүлүмө туура келбей жатат. Эң биринчи алардын ыйманына, адеп ахлагына, диндарлыгына карадым. Ата-энем, бир туугандарым, айланамдагы бардык адамдар качан турмушка чыгасың деп кысым көрсөтө беришет. Кээде жадагандан жакпаса да турмушка чыгып кетким келет. Келгендин 70%-на истихараны 7 күндөн окуп жооп бергенмин. Устаз, мага дуа берип коюңузчу. Сураныч: Алла таалам ыймандуу, бул дүйнөм жана акыретим үчүн пайдалуу пендесин буйрсун. Алдын ала рахмат, Алла таала ыраазы болсун. Эгерде көңүлүңүздө өзүңүз жактырган бир адам болсо, эне деген жакын болот, ошону айтыш керек. Демек ошончо жуушчулар келсе, истихара окусаңыз да чыкпай атса, демек сиздин көңүлүңүздө бир адам бар. Ал нерсенен эч кандай айыбы болбойт. Сүйлөшүп кетип шариаттын чегин бузбай сырттан жактырып жүрсөңүз, анда энеңиз менен сырдашасыз. Энеңиз эң жакын адам сизге. Сырдашып айтыңыз, ушундай бир көңүлүмдөгү адам жагат деп. Анан аракетин көрүшөт. Ал балага да айтыңыз, чабарман жөнөтүңүз, ушундай кудалыкка келсин деп. Анан көңүлүңүздө сүйлөшкөн күнөө болот. Көңүлүңүздө жактырган эч ким жок болсо, анда кийинки келгендерди жакшылап аракет кылып караңыз. Истихараны окуңуз дагы. Анан ар бир критерийге истихара окуп туруп албаңыз да. Мунусуна деп анан жер планетасынан да табылбай калбасын ал. Марстан издегенге туура келип калат ал учурда. Ошол себептен ыйманы негизги нерсе болсо, ыйманын баш бээне кылып, аркасынан дээринде болсо, үй бүлөдө ата-энесин сыйласа, анда ал бала сизди да сыйлайт, ал бала кийин илим жолуна да түшөт. Ошол жагына караңыз. Ата-энеңиздин күйгөнү сиздин курагыңыз өтүп кетпесин дегени. Дуа кылабыз албетте.